Саламатсыздар, урматтуу Күн Желес каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, кандайсыздар? Бул чыгарылышта биз сиздерге фермерлерге, айрыкча чарбакерлерге күнүмдүк турмушта чарба үчүн колдонулган каражат шаймандарды көрсөтүп беребиз. Өзүбүз да калганы келдик. Келгенче сиздерге да көрсөтөлү деп чечтик. Big Farm аттуу дүкөнгө келдик. Ылдый тарабыбызда Баткен базар, анын өйдөсүндөгү атактуу Кыргызбайдын жаңы самсасы аттуу чайхана бар. Мына ушул жердин туш тарабында жайгашкан Big Farm аттуу дүкөнгө келдик. Мына ушул жерде айрыкча мал чарбачылыкка, болгондо дагы птицоводство, тоок багытындагы чарбаларга бардык шайман каражаттар бар. Туугандар, азыр менин ээси Ислам мырза тосуп алат. Азыр сыртка чыгып туруп, саламдашабыз, ушул жерден толук маалыматты беребиз, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул Big Farm. Эмне керек болсо түз ушул жерге келе бересиздер. Кана бисмиллахиррахманиррахим, кирели, биз тосуп алат. Кирдик. Алейкум ассалам. Дайстар. Ислам мырза, иштер кандай болот? Жакшыбы? Бир акырындан иштеп атабыз. Кыйналбай элесизби? Жакшы бар. Негиз бизди чакырдыңыз, биз келдик. Мен өзүм дагы тоок кармайм. Бир аз тоок жиндиси десе болот. Былтыр ушул жерге каттап жүрдүм да. Бул жерден инкубаторлорду алып жүрдүм. Инкубатор запчасть шаймандары, мондай тоокторду шамалдата турган вентилятор, анан тооктор үчүн бир канча жем берүүчү каражаттарды алып жүрдүк. Азыр эми мезгил менен келди, кимдер кайдан алышты билбейт, көрсөтөйүн деп чечтим. Негизинен азыр инкубатор сезон келатат дегендейчи. Андан башка дагы майда чүйдө каражаттар бизге өтө көп керек болот. Негизи экөөбүз биргеликте ушул биздин көрүүчүлөргө бир четтен түшүндүрүп берели. Айта кетсек болот, эмнелер бар бизде, эмнелер сатылат. Бул жактан карай баштасак, бул жерде инкубаторлор бар бизде. Бул уже промышленный инкубатор деп коет. Россиянын производствосу 630 жумуртка батат. 630 жумуртка, Функциялары кандай bunun? Полный автомат. Бул жерде болгон эле суу куюп туруш керек. Калган баары өзү эле кылат. Өзү айландырат, чайкайт. Сууду температураны кармайт дегендей. Сууду запаскага куюп койсо өзү чачып. Бул мындай чакага куюлат. Чака бар, өзү эле түшө берет. Ушул жака эле куюп туруш керек, болгондой болду. Өзүнүн насосу бар, өзү канча суу керек болсо өзүнө алат. Мунун регулятору могул, Регулятор блок управления ушул. Блок управления. Ушул жерден настройка кылынат. Бул көп тоок кармагандарга жакшы экен да, мисалы. Бул уже 600-700 жийип коюп неме болуп калат да. Чоң немелери көп жумуртка чыгаргандарга. Любительдер. Ушуга кызыгып көрүңүздөр. Профессионалдар уже алышат да. Ооба. Дайым тоок менен ооругандар. Мунун баасы канча болот эми? Мунун баасы 68 000 турат азыркы убакта. Сом менен. Сезон келгенде көтөрүп жибербейсизби? Көтөрүлбөйт эми, бирок кийинки партиялар может көтөрүп калышы мүмкүн. Арганда отпой, азыркы заман талабына жараша атат. Муну менин көзүмдү уруп атат да. Бул менимче инкубатор жаңы баштоочуларга. 98 чакан инкубатор. Бул дагы полный автомат. Өзү чайкайт. Сууну эле куюп туруш керек болгону, температураны да өзү кармайт. Бул жерде поилка, суу куйгуч, жем салгыч буларда комплект келет, бул подарок да. Бар комплект. Бар комплект беле. Башында баштаганга оңой да. Муну жем салгыч дагы, суу куйгучу, авоскобу дагы бар. Жаңы баштагычтар, жаңы ушундай тоок менен алектенип жаткандар алсаңыздар болот. Бул мына ушунун миниси. Ушунда эле 48 жумурткалыгы. 48 жумуртка. 48. Тоже полный автомат. Функция 1. Функция бирдей эле экөөнүкү. Болгону суу куюп туруш керек, башка эчеңери жок. Өзү уже чыгара берет. Негизи могунун артыкчылыгын айтып коеюн туугандар. Мен өзүм дагы жасаганмын ручной, колдо. Бирок мондай биз эми адам экенбиз да, унутуп коет экенбиз да, ручной жумуртканы айландырганы. Где-то автомат болгон жакшы да. Жарым ирип калат экен да, чыгып аткандачы. Мен өзүмдөн практикамда ошондой болду да. Ошон үчүн могудан мен да сезон келгенде бирди алып кетем. Сиздер дагы азыр алып камдансаңыздар болот. Могу болсо брудер. Муну көрүп туруп билдим мен. Брудердин жакшы жагы жөжөлөр чыккандан кийин көпчүлүк өлтүрүп коет го. Жылуу кармаш керек да, өзүнүн бир немеси менен температурада. Ушул негизи жөжөнү чоңойто турган ушул. Мен бир да жөжө өлтүргөн жокмун. Чынын айтканда, бирди тепсе өлтүрүп алганбыз. Булчу
Бул российский инкубатор. Аябай жакшы функциялар неме, сырты фанерадан жасалып, ичи оцинковка кылынган. Полный тоже автомат. Сууда өзүнө өзү куюлат, 10 күнгө бир жетет. Эки неме бөтөлкөнүн суусу. 10 күнгө бир жетсе, баштаганда бир толтурат, кийин жарымда бир толтурса ошону менен бүтөт экен. Влажность да бирде автомат, температураны да өзү автомат кармайт. Бирден эле задавать этип койсоңор бул Жеңил экен да. Оп-оңой. Бул абдан жакшы. 21500 турат. 21000. Канча жумуртка батат буга? 72 жумуртка батат. 72. Блиц Байкал деп коет. Бул жаңы моделден чыккан, акыркы модельдерден. 1 жылдык кепилдик бар буларга. Гарантиясы менен. Могуңуз 8900 сом. 4000ден 2 инкубатор алганча ручной. Ушунан бирди алып коюңуздар. Гарантия берем, ручной жарымы чыгат. Бул 6900 сом. Миниси ушунун. Эми могул жактарда, мына көрүп жатасыздар, буларды дүң дагы тапшыра бересиз да, майда шаймандарды. Дүң да сатылат, мындай да сатылат бизде. Тоокту биз питаниядан көп урутабыз да. Тооктучу жерге жем чачып, сууду ылайыка жерге куюп, мынага мисалы үчүн жем салынат. Жем таза турат, тоок режими менен жейт. Мында өстүрсөңүздөр жакшы. Өнөмдүүрөөк болот да, жемдери көп чачылбай. Чачылып кетпейт. Анан кийин могуга суу куясыздар. Негизи тооктун суусуна маани бериш керек. Биз ылайыкка жаман ишке куюп коебуз, ошодон оору жыгат. Могу эң жакшы туугандар. Түрүдөн бар. Бул жерде ошо 14 литр, 1 литрден баштап 14 литрге чейин суу куюштар да. 14 литр. 1 килограммдан баштап 9 килограммга чейин жем салыштар. Жем. Негизи ушуну дагы сунуштайм. Тоокту ушуну менен кармап көрүңүздөр. Сезон келгенде тоок менен ооруйт дагы баары тоок кылып туруп күздө жоготуп алат. Өлтүрүп алат оорудан. Кандай да бар. Ооба. Анан могулар да жакшы. Пластик жумурткалар. Тоокторду алдайсыздар. Ушуларды коюп койсоңуздар мына. Стрессовый детпейт, чокубайт, ушундай жакшы. Чокубайт, ошон үчүн жакшы. Мына бул эми бир аз чоңоюп калгандан кийин бере турган кормдор, идиштер. Биз көрсөттүк. Анан биз көрсөтүп турган нерсе могул жерде бар, маани бере тургандар. Электроника жактары, электроника. Инкубаторда мисалы үчүн өзүңөр жасайм десеңер бизде бүт запчасттары бар. Мындай терморегуляторлор чоң XM18 деп коет, бул аябай жакшы. 20 жылга чейин иштеген немелери булар. Мисалы бул 3900 сом. 3900 сом турат. Мунун функциясы. Bunun funksiyalarında bizde termoregülatör, влажность регулятор кылат, охлаждениясы бар, андан сырткары таймери бар. Бул жумуртканы чайкап турат, убак-убактысын менен. Жумуртканы чайкайт. Андан башка көп функциялар бар бул жердечи. Негизи инкубатор аппаратты өзүм жасайм десеңиз, негизинен түрү көп, мисалы 600 сом, 450, 400 сом, 2000 сом. Сапаттуу жасайм десеңиздер, мына ушулар сунуштайбыз. Биринчи кезекте мына ушул терморегулятор керек болот, регулировать этип турган. Биринчи, андан кийин блок питания сөзсүз. Мына каражаты. Ушул блок питания буларга кулер, вентиляторлор кошулат. Ооба. Или болбосо актуаторунда линейный приводдор кошулуп, бул неме жумуртканы чайкаганга. Инкубатор колдо кантип жасоо деген видеону YouTube'дан издеп көрсөңүздөр, мына ушул мен айтып жаткан каражаттар сөзсүз керек. Могундай терморегулятор, сөзсүз түрдө блок питания, бул 220да күйгүзүп аласыздар, бул болбосо. Андан кийин моторчиктер, вентиляторларды коесуздар. Вентилятордун түрү көп, мощностуна жараша. Мындай чоң вентиляторлор бар, булар болсо 700 000 жумурткалыкка чейин коюла берет. Ооба. Бул көп вентиляторлор 600 жумурткага чейин коюлат. Сапаты жакшы иштейт. Бул жерде жалаң теңдер, сухой тен, анан кийин влажный тен, мундулукту көтөргөнгө, ысытканга. Бул дагы кабелдер. Муну көп колдонсоңуздар болот, лампочкаларга. Лампочканын ордуна колдонсоң, инкубатордун ичине ысытканга аябай жакшы ушулар. Ооба. Азыр тендин ордуна ушундайлар коюп коюшкан. Бул как теплый пол болот да, жылытып турат. Сарайларга да иштетишет аябай. Жөжөлөргө колдонсолот, бурдерлерге жылуу болсун деп. Эмнелер бар дагы көрсөтө турган? Бул жерде мотор редукторлор, концевиктер менен ушу чоң инкубаторлор ушулар коюлат. Бул жанакы жумуртканы айландырып турган, ошол керек болот да. Бул чаканырактар. Чаканырактар кичинекейлерге.
Бул российский инкубаторларга жасалган да 12 вольттук. Bunun bağlarını көрүп алыңыздар. Негизи бир алып жасап коюңуздар. Кызыгып, эгер жасабайм десеңиздер, даярды сунуштайбыз туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бирок моглардын артыкчылыгы заводской гарантиясы бар. Где-то 90-95% точно жөжөдөн, жумурткадан жөжө чыгат да, ушунусу менен утасыздар сиздер. Айрыкча порода толук кармагандарга мен моглар сунуштайм. Бул жакка келсек, бул жерде бизде термометр, гигрометрлер бар. Ошол эле инкубатордун немесин нымдуулугун билиш үчүн, температураны билиш үчүн ушундай нерселер колдонсо болот да отдельно. Ооба. Ушулар жакшы нерселер. Негизи азыр ушу толук птицоводствого тиешелүү каражаттарды көрсөтүп жатабыз. Негизи баардык каражатты издеп тапсаңыз болот бул жерден. Мен өзүм дагы былтыр баштадым, быйыл алсам уже 2-жыл болот. Ушул жерден келип алып тур. Сөзсүз түрдө. Сиздерди дагы сунуштайбыз. Бул жакка барсак, бул жактарда ниппельный бизде угучлар бар. Тоокторго. Автопоилка. Автопоилка окуат. Мына ушуну сунуштайбыз да. Автопоилка бар, бул жакка шланг келип, бул өзү суу толгондо токтотуп коет. Бул давление менен токтойт. Тооктор жөжөлөр берде чогуп сууну иче беришет. Ушундайлар түрлөрү бар, бул бөдөнөлөргө кетет, мындай ниппелдер немелерге кетет. Двойной ниппелдер кетет. Муну турба менен суу алып келген болсоңуз, ошону эле кошуп коесуз. Турбаны эле кошуп уланып кете берет. Өзү тартып алып. Удобный да, ойлойчу. Мунуга автопоилка. Бул автопоилка Бодомалдарга, койлорго ушулар дагы сунуштайбыз. Айрыкча мына темир моглар деле сынбайт. Айрыкча мына темирлер өтө жакшы. Чоң букаларга, ат көрүмдагыларга мына темирлерди сунуштайбыз. Жөн уйларга моглар деле өтө жакшы. Аттарга анткени тийишпейт. Бул козуларга, койлорго кетет бул. Мына койлорго. Жанакы дорпер койлорун көргөнсүздөр, биздин каналдан көргөнсүздөр туугандар. Ушундай кылып койсо өтө сонун болот. 1000 сом, 600 сом, арзан эле турбайбы. Короого 2-3 коюп коюңуз. Малдар дагы современный болуп үйрөнсүн. Так. Чоңураак инкубатор жасаймын. Заманбап болсун десеңиздер, өзү айлангыч мына лотокторду сунуштайбыз. Бул жанакы могул жакта бир аппаратты көрсөттүк элек го, айландырып бере турган. 98 жумурткалыктын лотоктору ичинде автоматический. Бул жерде тооктуку бар, индиктуку бар, неменики, бөдөнөнүкү бар. Алмаштыра берсе болот да, ал бир немелерге. Булар ошондо жанагы автомат эмелери. Автомат өзү моторчук турган үчүн өзү айлантат. Мына моторчук. Бул жакта лотоктун түрлөрү. Негизи даяркерчилик баштады, сезон келди мына. Январга 10 күндө калбады. Январдан баштап сезон келет, ага чейин сиздер дагы алып калыңыздар. Мен дагы мына келдим, сезон башталды. Январдан баштап Кыргызстанда тоок сезон келет. Мынодон алып кетебиз бүгүн биз. Так, эгер алыс жакта болсоңуз, дүңбү ада иштешесизби, жеке сатып аласызбы? Кыскасы, бул жактан Лалафудан тапсаңыздар болот, Big Farm'ды, Instagram'дан тапсаңыздар болот, YouTube'дан да көрө аласыздар, WhatsApp номерлерден да тапсаңыздар болот. Telegram канал барбы, жокпу? Telegram жок. Бизде өзүбүздүн сайтыбыз бар, Big Farm KG. Instagram'да барбыз, Лалафуда барбыз, YouTube каналыбыз бар. Мына туугандар, экран астында номерлерге кайрылсаңыздар, мына ушул жерге кайрылган болосуздар. Мен дагы сиздер сунуштайм, ушул жерге келип, кайсы мал чарбачылыкка керектүү баардык каражат шаймандарды тапсаңыздар болот. Биз бир четтен көрсөттүк. Аманчылыкта калыңыздар. Так, саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Сиздер менен Күн Желеси каналы болду. Кошумча суроолор болсо экран астында номерлерге кайрыла бересиздер.